Прокурорго жаңы кызматтык автоунаа керек дейли. Ал автосалонго барып, жөн гана ылайыктуусун сатып ала албайт. Анын ордуна прокуратура тендер жарыялап, мүнөздөмөсү кандай болушу керектигин айтып берет. Кыймылдаткычынын кубаттуулугу, салондун каптама материалын, чопкутталган айнектин кереги бар же жогун. Андан кийин бюджет ал үчүн төлөй ала турган максималдуу сумманы аныктайт. Автодилерлер соодалашат. Аны талап кылынган унааны минималдуу баа боюнча сунуштаганы утуп алат. Тендер, эгер ага жок дегенде эки атаандаш компания катышса, өттү деп таанылат. Мамлекеттик сатып алуулардын негизги принциби мына ушундай. Бирок бардыгы эле мынчалык оңой эмес. Клондордун чабуулу. Бизнесмендер мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамды кантип айланып өтүшөт жана биз аны байкаш үчүн эмне кылдык? Кээде тендерлерге клондор катышат. Бул бир эле адам тарабынан негизделген бири-бирине байланышы бар компаниялар. Кыргызстандын мамлекеттик сатып алуулар порталында 1,5 миллион өткөрүлгөн тендер бар. Ага 16 миңден ашуун компания катышкан. Кайсы тендерде бири-бири менен байланышы бар компаниялар катышканын көрүү үчүн бардык тендерлерди жана бардык компанияларды текшерип чыгыш керек болот. Буга көптөгөн жылдар кетет. Клооптун программчылары анын жолун табышты. Байланыштардын артына түшүш үчүн биз Neo4j графалык базасын колдонуп, ал жакка эки булактын мамлекеттик сатып алуулар жана Юстиция министрлигинин сайтынан алынган маалыматтарды жүктөдүк. Биздин графалык базада мамлекеттик сатып алуулар мындай көрүнөт. Ош мамлекеттик университети тагыраагы сатып алуучу компания 3 аудиторияны оңдотууга тендер жарыялаган. Базада биз ар башка 3 лотту көрүп турабыз. Биринчи 2 лот мамлекеттик сатып алуулардын 3 катышуучусун, ал эми акыркысы болгону экөөсүн кызыктырган. Булар болсо Кыргызстандын юридикалык жактары, компаниянын өзү, анын директору жана бир нече негиздөөчүсү. Мамлекеттик сатып алуулар жана юридикалык жактар бири-бири менен ИНН аркылуу байланышкан. Юридикалык жактардын базасында мамлекеттик сатып алуунун катышуучусунун ИННи компаниянын ИННи менен дал келет. Эми бул жерде биз тендерге катышып жаткан компаниялардын директору жана негиздөөчүсү ким болуп эсептелерин көрүп турабыз. Андан ары биз негиздөөчүлөрү жана директорлору шайкеш келген юридикалык жактардын баарын таап берген чакан скриптти иштеттик. Жыйынтыгында мына ушундай коррупция шакектери чыгып берди. Атап айтканда, бир эле адамдар көзөмөлдөгөн фирмалар катышкан тендерлер. Оштогу Асанов Жапар Сарыбаевич 3 клон фирма түзгөн. Айтамга строй, Дастан Мир жана Билал строй. Алардын негиздөөчүлөрү бир адам жана юридикалык даректери дал келет. Ал эми фирмалардын бирөөсүнүн директору Асановдун уулу болушу мүмкүн. Асанов клондорду колдонуп, Ош мунун аудиторияларды ремонттоо жана короо жайын жакшылоо боюнча тендерлеринде катышып, өзүнүн 6 миллион сомдук келишимди утуп алган. Анан эмне болуптур деп сурашыңыздар мүмкүн. Кыргызстанда негиздөөчүсү же директору аркылуу бири-бирине байланыштуу компаниялардын тендерге катышканы мыйзамсыз. Бул мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамынын кызыкчылыктар кагылышы деген беренесинде жазылган. Ал жерде мындай фирмалардын билдирмелери кабыл алынбашы керектиги айтылат. Бирок биз бири-бирине байланыштуу компаниялардын бери эле дегенде 186 ак ниет эмес атаандаштыгын аныктадык. Алар дээрлик 83 миллион сомдук тендерди утуп алышкан. Бирок Кыргызстанда сатып алуучу компаниялардын баары эле мыйзам буза бербейт. Биз катышуучулардын бири-бирине байланышы бар болгону себептүү жокко чыгарылган 2 тендерди таптык. Балким базада ушундай учурлар дагы бар болушу керек. Аларды силерге чогуу издөөнү сунуштайбыз. Биздин мамлекеттик сатып алуулардын графалык базабыз ачык деп эсептелет. Андан каалаган адам өзүнүн жактырган коррупция шакегин таба алат. Бирок ар бир байланышты текшерип, далилдеш керектигин эстен чыгарбагыла. Себеп дегенде, Юстиция министрлигинин базасындагы негиздөөчүлөрдүн документтеринде фамилиясы окшош, ал тургай ысымдары да уйкаш адамдар чыгышы мүмкүн. Коррупциянын шакектерин кантип табуу керектиги жөнүндө биздин кийинки видеолорубузда көрүңүз.